Ана мына Кыргыз экономикасы кантип көтөрүлөт? Кыргыз экономикасы сырттан сурап келген акча эч качан Кыргызга буйрубайт деп алдым. Карызга сурап келген акча. Кыргыз экономикасы мынау жол менен көтөрүлөт. Кыргыздар ааламдын ролун аткарса, адамзатты куткарат мына бүгүнкү вирусунан, табият кырсыгынан, эмне менен куткарат? Мына бул саясат менен. Адамзат өсүшүбүз керек экен. Сиздер мына Иньянда жашап алыпсыздар. Мейли ошол американецтерби, Великобританиябы, Италиябы бүгүнкү кыйрап аткан, Орусиябы, Кытайбы, сиздер улуулукка калыптанышыңар керек. Биздин окумуштуулар ушундай эле чыкты. Деп ошол өстүрсөңөр, анан батыш эли дейт. Адамдын эмгегин аябай баалайт дейт да. Анан бизге каражат төгөт кадимкидей. Мына биринчи саясатыбыз кандай болуш керек экен мына? Саясат бул жол көрсөтүү адамзатка. Экинчи экономика, бул Кыргыздын экономикасы качан көтөрүлөт? Бул адамзатты куткарсак, анан бизге каражат келет экен. Биздин кызмат ошо экен. Бул мындай деген сөз. Курайга бата жүрбөйт дейт го кыргыздар. Биз улуу энергияны алсак, улуу күчтүн ролун, мына улуу Кудайдын ордун, Арбайдын ордун, ангел, периштенин ордун кыргыз гана аткаралат. Аны Кытай аткара албайт. Аны батыш эли аткара албайт. Эмнеге дегенде, ааламдан аларга буйрулган эмес. Алар аалам менен байланышып төкмөсү жок. Кийип жүргөн кийимиңди айтып, бүгүнкү күндү айтып сындаган. Аалам менен байланышкан адамдары жок. Аалам аларга сырын ачып бербейт. Анткени улуу баласына, тум баласына, улуу маданияттуу кыргызга гана бул буйрулган. Мына ошол кезде биз улуулукка калыптансак өзүбүз, улуулукка калыптануу деген ошол. Мындай берилет. Пирамида катары берилет. Бул жерге касиетти, бул касиет деген сөз энергия. Бул жерге кара ниет дейт, кара ниет. Бул жерге каниет дейт. Эгер биз каниет, адам сыпатка калыптансак, анан энергия жайгашат экен. Эгер биз Иньянда жүрө берсек, кара ниет болуп, бул энергия касиет эч качан жайгашпайт. Ошондуктан энергия деген сөз кээ бир ойлоп атат, мындай бир күч кубат, бир мындай энергиялуу да. Жок, энергия деген сөз бул сага арбай жайгашат. Башка бир жан жайгашат. Мисалга мына ошо Алайдан чыккан Зульфияга деле адам ата көрүнүп турган мынтип атат. Могу 3 периштени көрдүңбү деди дейт. Анан жалбырак бак көтөрүп турат экен, 3 аялды көрдүм дейт, көрүнүш катары. Ушу 3 периште сага жайгашат. Анан сен аянга бара аласың, жазасың адамзат үчүн деди дейт. Анан чын эле, анан көздөн кайын болду, периште деле көрүнбөй калды, адам ата деле көрүнбөй калды дейт. Анан ошол жайгашкандан кийин мени жөн эле мынтип жазып баштап калдым дейт. Ошондо биздин тело, ар бир адам билиш керек. Это исполнитель. Исполнитель вселенная. Мисалга ошол мына ангел жайгашкан үчүн жазып атат. Кудай энергиясы Арсынайга жайгашкан үчүн мына энергиясы менен бай мамлекеттерди талкалап атат. Жазалап атат. Мындай энергия, Арбай, ангел, Кудай энергия башка улутка жайгашпайт экен. Ошон үчүн биз касиет энергия жайгаш үчүн адам этапка калыптансак, могу пендечиликтен чыгып, адам ата кандай болгон, мисалга, обоне кандай болгон? Керек болсо улуу бабаларыбыз эле кандай болгон, энелерибиз эле кандай болгон?
Не Курманжан Датканемдин алып койгон бир кызыл китеби барбы? Bir менчиктеп алган жери барбы? Же Курманжан Датканем ордосун тор менен тосуп алды беле? Могусун абыйга окшоп. Курманжан Датканенин де ааламдан берилет. Ордосуна эл эң кирип эркин чыккан дейт. Көрдүңүзбү? Касиетиң болбосо, бийлигиң да байлыгың да жараксыз деген ушул. Ошондуктан биз кыргыздын жолун башка, бул ошон үчүн айттык да, коронавирус бул кыргызга келбейт. Кыргыз башка кырсыктар менен кырсыктайт. Аалам ролун Анген ордун, Арбай ордун, Кудай ордун кыргызда аткар деп атса, аны аткара албай улуттарды ээрчип алса, анан башка менен кырсыктайт. Мына өлүп атат. Башчысы жол таппай, эл бук болуп атат. Буну чыгарабыз деп. Эмоцияга түшүп атат. Эмоцияда түшкөн адам рак менен ооруйт, эки бөйрөгү уланат. Кызматын кылып кетпесе адам рахаттанбайт өзүчө. Мына bir адамды адамга салыштырганга болбойт. Мисалы кээ биз бала кезде угуп калчубуз, эжелер, жеңелер да күйөөлөрүн тилдеп, баланчанын эрин карачы, минтип атат. А сен манта албайсың деп анан азыр ойлонсом, анын ичиндеги касиети деп коебузбу? Ичиндеги жаны деп коебузбу? Башка болгондон кийин ал аны кылбайт. Мына сүрөтчү барып алып азыр курулуш кыла албайт. Же кой кайтара албайт. Жоголуп кетет кою барсачы ал. Жүрбөйт ал жерде. Ал ошо пул таппаса дагы сүрөтүн тартып деп кыялданып ошо менен рахаттанат. Ошол сымал кыргыздын жан дүйнөсү, теласы ааламга жарактуу болгондуктан анан байланышын берип атат, ошо касиетти аткар деп атат. Эгер муну аткара албаса, анан урунат берилет, анан эмне болот? Түрмөдө кыргыздын саны көбөйөт. Ордун таппай атат да. Акта бир далдырак келип элдин башына туруп алып, далдыратып атса эл бук болот. Энергияңарды ойлоңуңар. Силердин энергияңар барбы? Ошол жерде ордуңар барбы? Мындай жүрүшүп атабы ишиңер? Мындай ошо ишенген элиңер силерге ыраазы болуп атабы? Жок, кой кетейин деш керек да. Элдин ынтымагын бузбайын. Элдин келечегин жебейин. Мына могу кол баш боло албайт да. Же бут баш боло албайт да. Сен кол эле болчу, кол. Бир аткаруучу бол. Ордуң бар, ошо менен рахаттанасың, ошо менен ишиң жүрөт. Силерде даже тил жок, азыркы бийликтегилердечи ум жок, высший разум жок. Ошон үчүн жеткире албайсыңар, ошон үчүн куткара албайсыңар, ошон үчүн дүйнөгө жеткире албайсыңар. Мына мен бул сөздү дүйнөгө жеткирем. Эгер муну жеткирбесек, дүйнө кырсыктай берет. Кыргыздын улуулугун ошол бир адам ошо Арстан Алайдын анатомиясы даяр болуп, Моиняндан чыгып, адам этап болуп, Арбай этап болуп, акыры ошо агаргандыктан, эмгек кылгандыктан, кайтпагандыктан, калыстыктан анан Кудайдын бир энергиясы келип Арстан Алайдын телосы аткаруучу болуп атат. Ошол бир шарт окуйт экен, ошол талап коет экен, ошол бир багыт берет экен, ошол бир бата берет экен. Болбосо кырсыктай берет экен деп түшүндүрбөсө адамзат кырсыгат. Муну уялып кереги жок. Мындан шарт болсо, техникабыз болсо, мындан да суну кооздоп, мындан дагы жөнөкөй түшүндүрмөкпүз. Анын окумуштуулары түшүнөт, интеллигент жакшы түшүнөт. Изилденгендер, такалгандар, медиктер түшүнөт муну барыпчы.